Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Бүгін сихр бойынша сөз қылайық. Ушул бар нерсеби, жок нерсеби, таасир береби, бербейби, кантип таасир берет деген маселелер толтура. Негизи Аллах субхана ва тааля бул боюнча эмне деди Куранда? استعيذ بالله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Алар шайтандар Сулайман алейхиссалам пайгамбар буга бардык нерселердин падышачылыгы берилгенде да башка пайгамбарлардан айырмаланды. Анан бул азыркы мына талаш болуп жаткан Куддус барго, Палестинада Акса мечити. Ошону анын атасы Дауд деген пайгамбар салып, баштап, анан Сулайман деген уулу алда пайгамбар ага бүтүргөндө осияттап кетет. Анан Сулайман алейхиссалам ошол жерге жиндерди иштетет. Алар жиндер Сулайман алейхиссаламдан ушунчалык коркот эле. Кул катары иштейт. Ошондуктан бул жерде эмелер кул катары иштеп жиндер. Кийин Сулайман алейхиссалам таягына мынтип сүйөнүп турган жерден өлөт. Ажал жетип, ошондой абалда өлөт. Бирок ошентип бир канча убакыт турат. Жиндер аны көрүп, бул дагы эле карап турат экен деп иштеп жүрө берет кул болуп. Качан анын таягын курт келип жеп, таягында ордунан козголуп, анан өлгөн экенин билгенге чейин деп айтат да. Демек бул жерде Аллах Таала эмнени хикмат кылды? Эң биринчиси биз билишибиз керек, жиндер алар гайыпты билбейт. Бая көз ачык башылар анан бул билип койт экен, ичиңдегини билип койт экен, жаман ойлосоң билип койт экен деген сөз барбы? Ошону адамдарга үйрөтүш үчүн, сабак болуш үчүн Аллах Таала бул жерде айтты, алар билбейт. Ошол жерде Сулайман алейхиссалам өлгөндөй көрүндү, бирок алар билген жок, иштеп жүрө берди кул болуп. Качан ал курт келип анын таягын жеп, аны өлгөн экени ачылганга чейин. Эми Аллах Таала Харут жана Марут деген эки периштени Бабилге түшүргөн эле дейт бул жерде Аллах Таала айтат Куранда. Бабил деген ал Вавилон. Вавилонду билесиздер да? Ошол жерге эки периштени түшүргөн эле, ал эки периштенин аты эмне экен? Харут анан Марут деген эки периште. Мына ошол эки периштени алар Аллах Таала сыноо үчүн, бала үчүн жөнөткөн. Анан аларда сыйкыр бар эле. Адамдарды кантип сыйкырлашты ошолор билет эле. Бирок сыноодо анан адамдар барып, булар яһудилер барып бизге үйрөт, өзүлөр силер билген нерсени бизге үйрөт десе дейт Аллах Таала бул жерде айтат. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة dedi. Алар эч бирөөгө үйрөтпөйт эле, качан эскертмейинче биз силер үчүн жөнөтүлгөн фитнабыз. Фитна деген ошол башыңарга бале болуп турган бир сыноо. Фала такфур, капыр болуп калбагыла, динден чыгып калбагыла, иманыңардан ажырап калбагыла. Демек сыйкырды үйрөнүү менен адам капыр болуп имандан ажырап калат экендигин айтат да. Бирок ошо болбой эле дейт, алар үйрөнө беришти. Алардан жазып алышты. Кийин ушинтип убакыт өткөндөн кийин анан алар эмне кылды? Тарап кетти элдин арасына. Бири-биринен үйрөнүп, уже жазып, китептерге ошол кантип мындайча айтканда сыйкырдан максат жиндерди чакырат да. Жиндерди чакырып, адам өзүнө. Мисалы үчүн 40 күн от жагып отурат бир бөлмөдө. Анан кийин
ошол жиндерди чакыра турган сөздөр болот өзүнүн. Аны түшүнбөйсүздөр. Ошондой адамга түшүнүксүз бир сөздөр болот. Ошол сөздөр менен айтып, кыскасы ошентип жиндер менен кантип чакырып, анан ошол жинге кантип тапшырманы берип, анан ошол тапшырманы алган жин эмнелерди кылгандан анан ал барып экинчи адамга сыйхырды өткөрүп берет. Зыян жеткирет. Ошол боюнча китептер жазылып кетет дагы. Кийин качан Сулайман алейхиссаламга ал ушунчалык баягы бүт нерсенин тили, бүт нерсенин падышачылыгы берилгендиктен, ал ошол китептердин баардыгын жыйнатып алат. Сыйхыр үйрөнгөндөрдүн баардыгынын китебин жыйнатып алып, өзү отурган мындай тактысынын астын каздырып көмдүрүп койгон болот да. Анан Сулайман алейхиссалам өлгөндөн кийин шайтандар келип, жиндер дагы кайра адамдардын арасында, бул учурда алар адам кейпинде келет. Адам кейпинде келет. Булардын шайтандардын ар нерсенин кейпине өтүшү бул чындык. Анткени пайгамбар алейхиссаламдын кезинде дагы Абу Хурайра радиаллаху анхуну казынага охрана кылып койду. Кароол. Анан түндө бирөө ошол жерде жүргөнүн байкап калып, барып кармап алат. Анан эмне кылып жүрөсүң десе, мен акыбалым оор эле, курсагым ач, үйдө бала чакам эч нерсе таппай отурат, аргасыздан ушулга келдим эле десе, анан барганда бара бер деп кое берет да. Анан эртеси күнү пайгамбар алейхиссаламдын алдына барса, жыйында пайгамбар алейхиссалам андан сурайт: Абу Хурайра, тутуп алган туткунуңду эмне кылдың дейт. Ошондо Абу Хурайра чочуп кое бердим дейт. Пайгамбар алейхиссалам айтат: кое берген болсоң кайра келет да дейт. Кийин анан эртеси күнү түндө кайра эле ошол акыбал кайталанат да. Кайра келген болот. Кайра тутуп алса, мен акыбалым кыйын, мен аргасыздан ушул кадамга барып жатам, болбосом албайт элем, ушундай сөздөрдү айтып ишендирет да, анан кайра ичи ачышып анан бошотуп койот. Анан эртеси күнү пайгамбар алейхиссалам кайра сурайт: тутуп алган туткунду эмне кылдың десе, кое бердим. Анан кое берген болсоң кайра келет деди пайгамбар алейхиссалам. Үчүнчү күнү кайра кармады. Анан ал өзү айтты: сен менден кутулууну каалайсыңбы деди. Анан ооба каалайм деп айтканда Абу Хурайра сахаба, ал айтты: Аятал Курсийни окусаң мен жок болуп кетем деди. Аятал Курси деген баягы Аллаху ла илаха илля хуал хайюл кайюм ла таъхудуху синату ва ла наум. Ошону окуганда ал жок болуп кетти. Кийин пайгамбар алейхиссаламдын алдына барганда, андан эртеси күнү пайгамбар алейхиссалам кайра сурады: эмне кылдың деди да, болгон окуяны айтып берди. Аятал Курсини окусаң жок болуп кетем деди дегенде пайгамбар алейхиссалам айтат: Садакал каддуб дейт. Ашып түшкөн жалганчы туура айткан экен деди. Ал деген сен кармап алган адам эмес дейт. Ал жин, шайтан болчу дейт. Ал бирок туура айтты. Аятал Курсини окуса качат шайтан. Мына ушундай адам кейпине келет шайтан кээде. Ошон үчүн кээде кээ бир адамдар ооруп калат. Анан кийин талааларга чыгып, көзүнө ар кандай нерсе көрүнгөндөрдө ошол жиндер. Кээ бирөөлөр бар: мен Кудайды көрдүм, мен пайгамбар болуп калдым, Кудай таала мага айтты сен пайгамбарсың деди дегендери да бар. Булар шайтандар, жиндер. Же көбүнчө мындай алкаштын же жаман адамдын сүрөтүндө көрүнбөйт. Кожой Кыдырды көрдүм мен деп калат кээ бирөөлөрү, же башка бирөөнү, кыскасы ушундай. Анан булар кээде ушинтип болгон окуялар айтылат да, ушинтип талаада жүргөндө бирөө жолунан чыгып: мен буламын жеп ал деп, аксакал киши ушундай аппак кийинген, кыскасы ушундай экен. Анан кийин ушундай бир сонун тамак бериптир деп кыскасы сүйлөп калат да. Бирок кийин көрсө ал сонун тамак эмес эле, бир ыплас нерселер жедирип койгон, ушундай адамдар, ушундай окуялар келет. Кыскасы булар биз билишибиз керек адамдардын
номер 1 душманы. Аллах Таала ушинтип айтты. Адуун мубин деди, силердин ачыктан ачык душманыңар. Анан эми ушинтип Сулайман алейхиссалам өлгөндөн кийин булар адам сүрөтүндө келип элдерге: "Эй Сулайман, чымчыктын тилин билет эле, судагылардын тилин билет эле, бүт нерсенин падышачылыгы анын колунда эле, баардыгын башкарат эле, жиндерди башкарып алат эле. Мунун сырын силер билесиңерби?" дейт. Адамдар: "Жок, билбейбиз." Мунун сыры анын тактысынын астын казсаңар китептер бар дейт. Ошол китептерде жазылган дейт. Сулаймандын бийлик байлыгынын сыры. Анан адамдар: "Жүр, бизге алып бергиле" десе, алар жок, коркот эле. Сулайман алейхиссалам өлүп кеткен, бирок коркот эле өздөрү. Не дейт? "Биз көрсөтүп беребиз, өзүңөр казып алгыла" дейт. "Биз кармай албайбыз" дейт. Анан булар барып көрсөтүп берет ордун. Анан адамдар өздөрү казып алып, анан ошону кайра уланып кетет сыйкыр.